Assalamu alaikum Kırgız elim. Урматтуу жогору жактагы эшектин терисин жамынып, бийлик креслого отурган Жапаров, Камчиев, Ташиев, Мамутов, Улукбек Марипов. Кечеден бери кытыярыңыздар бар, эртеңиңиздер бар. Абал тынч туруктуу деп, котогума туруктуубу? Мынандай болдук, биз уже чыдай албай калдык. Кечеден бери бала чакаларды тоодо отурган жатат, бетте эркектер калды. Жак курал берилсе, курал жок, Bu yerde keçeden beri tünümen atış balı tacikler toktotkan yok. Benzakalan basın. Eki ayıldı milisiya kanda, zapravka, magazinler büt tona maşınlar örtüp jardırı yergen, kuyup jatat. Pomdu basal traktör menen tegiz odat. Bu uyat, pom, strategisi объекти. Uyat. Милиция Лейлекте ок атышуу токтой элек. Баткендин Лейлек районунда мал менен ок атышуулар болуп жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Анын айтымында ок атуу арка бир жана борбордук деген айылдарында уланууда. Улам атышып, бир аз токтоп калып, кайра улантып жатышат. Азыркы абал ушундай, деди Юсупова. Эске салсак, Баткенде 28 апрель күнү кечинде чыккан чыр түнү менен күчөп отуруп, эртеси да уланган. Эки тарап бири-бирин көздөй ок атып, алгач бир, анан экөө. Акыркы маалымат боюнча 13 кыргызстандык каза болду. Алардын арасында 13 жашар кыз бар экени айтылган. Жабыркаган 121 адамдын 25и Баткенден Бишкекке атайын борт менен алып келинип, ооруканаларда дарыланып жатышат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда бардык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп, тараптар бир пикирге келүүдө. Бирок буга карабастан ок атуу токтой электиги айтылып келет. Бир нече айылдын тургундары үй жайын таштап, аймактан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Булак Назар Ньюс KG. Мыйзамдагы уур аттыккан Камчыкөл Баев Баткен жергесине барды. Бул тууралуу Вести KG басылмасы кабарлады. Белгилүү болгондой, Камчыкөл Баев азыркы учурда өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Соналиев менен жолугушууда. Эске салсак, Баткенде чек арада чыр чыккандан кийин миңдеген жарандар Баткенге жардамга барган. Булак Медиа Центр KG. Орусия менен Тажикстан абадан коргонууну бириктирүү боюнча макулдашканы белгилүү болду. Орусия менен Тажикстан биргелешип абадан коргонуу тутумун түзүп жатышат жана бул келишимге кол коюу пландаштырылууда. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мындан 3 күн мурун тагыраагы 26 апрелде Дүйшөмү шаарына болгон иш сапарында айтканын РИА Новости басылмасы жазды. Аба мейкиндигинде мамлекеттик чек араны коргоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу максатында биз Тажикстан Республикасынын биргелешкен аймактык абадан коргоо системасын түзүү жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдадык деген Шойгу. Ошондой эле ал Тажикстандын коргоо министрлигинин өкүлдөрүн эл аралык коопсуздук боюнча 9 Москва конференциясына, эл аралык аскердик техникалык форумга жана эл аралык армия оюндарына чакырган. Булак Аргумент KG. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев менен сүйлөштү. Чек арадан башка маселе дагы талкууланды. Бүгүн 30 апрелде Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ортосунда телефон аркылуу сүйлөшүү болду. Бул тууралуу маалымат Өзбекстандын президентинин сайтына жарыяланды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу жана күн тартибинин актуалдуу маселелери каралды. Эки өлкөнүн лидерлери учурдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды тез арада чечүү жолдорун талкуулашты. Абалды нормалдаштырууга жана анын андан ары курчушуна жол бербөөгө багытталган Кыргыз жана Тажик тараптарынын ортосунда жетишилген келишимдер канааттануу менен белгиленди. Бардык келип чыккан талаштуу маселелерди кылымдарды карыткан достук, жакшы коңшулук, ишеним жана өнөктөштүк мамилелеринин диалогунун негизинде чечүү керектиги баса белгиленди. Мамлекет башчылары үстүздөгү жылдын март айында Ташкентте өткөн саммиттин аягында кабыл алынган биргелешкен чечимдерди жана макулдашууларды иш жүзүндө жүзөгө ашыруу маселелерине токтолушту. Алынган милдеттемелерди сөзсүз аткаруу жана артыкчылыктуу долбоорлорду илгерилетүү үчүн интенсивдүү алмашууларды улантуунун жана өз ара аракеттенүүнү түзүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди. Булак Факт KG. Камчыек Ташиев сүйлөшүүлөрдөн келип элге маалымат берди. УКМКнын төрагасы Камчыек Ташиев жана өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Соналиев, УКМКнын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев сүйлөшүүлөрдөн кайтып келгенин билдирди.
Биз бейтарап аймакта Кызыл Бел өткөрмө бекетинде жолуктук. Ал жерде Тажикстандын УКМКнын башчысы, Согдия облусунун губернатору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биз бардык аскерлерди мамлекеттик чек арадан кайтарып алып кетүү чечимин кабыл алдык. Биз Баткенге алардагы алысыраак өз жерине алып кетишет, деди Ташиев. Жакынкы күндөрү биз мамлекеттик чек ара көйгөйлөрүн сөзсүз түрдө чечип, демаркация жана делимитация иштерин жүргүзүп, зымдарды токтоосуз орнотобуз, деп кошумчалады Ташиев. Ошондой эле өрттөлгөн үйлөрдүн бардыгы мамлекеттин же тажик тараптын жардамы менен калыбына келтирилет деп убада берем. Мен сиздерге стратегиялык маанилүү жердин 1 метрин да бербейм деп сөз берем. Бирок жерлерди алмаштырбаса, чек аралар такталбай тургандыгын унутпаңыздар, деди Камчыбек Ташиев. Булак факт кейжи. Исмаил Исаков: Кыргыз эли азыр кемчиликтерди жана таарыныштарды айтып отурбай, бир муштумдай биригели, деди бүгүн 30 апрелде Назар Ньюс маалымат агенттигине мурдагы коргоо министри, генерал-лейтенант жана коомдук саясий ишмер Исмаил Исаков. Азыр кемчиликти, таарынышты, жамандыкты, жакшылыкты айтып отуруунун кереги жок. Кыргыз эли бир муштумдай болуп биригип, азыркы кырдаалды ыкчам жөнгө салышыбыз керек. Бийлик болобу, оппозиция жана эл биригип бир багытка кетишибиз керек. Ал эми таарыныштарды, катачылыктарды кийин айта беришсин. Азыр Тажикстан менен жакшы, тынчтык жолу менен сүйлөшүп, абалды турукташтырышыбыз керек. Болбосо карапайым элге эле кыйын. Мамлекеттин бүтүндүгүн, тынчтык үчүн ынтымакка келгенибиз туура. Барын өз ордуна келтирип алалы. Башкысы тигилердин аскерлерин чыгарып, кийин маселени чечип алышыбыз зарыл, дейт Исаков. Булак Назар Ньюс кейжи. Генерал Мелис Турганбаев: Мекен үчүн даярмын жана бардык запастагы офицерлерди катарга турууга чакырам. Мекен бирөө, ал Кыргызстан. Урматтуу элим, 2 күндөн бери өлкөбүз өтө оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Мамлекеттин бүтүндүгү коркунучка кептелип, Баткен облусунун аймагында жашаган мекендештер жана аскер күчтөрү оор абалда калды. Мындай учурда саясатчы, жөнөкөй жаран, аскер адамдары бардыгы биримдикке келип, бир муштумдай түйүлүүгө тийиш. Ошондой эле акылман элибиз айрым сырткы күчтөрдүн, мекендин тынчтыгын бузууга аракет кылган тараптардын жетегине түшпөй, ынтымак жана сабырдуулукту карманышы зарыл. Мамлекетибизге өз колдообузду көрсөтөлү деп чакыргым келет. Өлкө башчыда болгон аракеттерин кылып, тийиштүү кадамдарын жасап жатат. Эки элдин ортосундагы алаканын алкагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан учурда бардыгыбыз өлкө башчыга жардам беришибиз керек. Мына Коопсуздук кеңешинин ыкчам жыйыны өттү. Учурдагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топко тапшырылды. Кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салып алалы. Улуу Орозо айында башыбызга келген мындай оор кырдаалда коңшу мамлекеттин жетекчилиги жана күч түзүмдөрү акыл калчап, дипломатиянын чегинде иш алып барат деген ишеничтемин. Биз тараптан дагы сабырдуулук менен маселени терең талдап билүү зарыл. Ар бир адамдын өмүрү жана мекендин ар бир карыш жери биз үчүн аманат. Мекен баарыбыз үчүн кымбат, ал эми генерал үчүн экесе болууга тийиш. Күч түзүмдөрүн жетектеген офицер катары тажрыйбамды, күчүмдү, мекен үчүн даярмын жана бардык запастагы офицерлерди катарга турууга чакырам. Мекен бирөө, ал Кыргызстан. Булак багыт кейжи. УКМК тажик аскерлери Баткендеги кыргыз айылдарын тик учактан аткылашты. Күн мурун тажик тарап Ми-24 тик учагы менен Баткендин Төрткөчө Чырдөбү аймагына ок чыгарды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Тажикстандын аскер кызматкерлери ошондой эле Кыргызстандын чек ара заставаларын жана чек ара бекеттерин аткылаган. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Баткендин Аксай, Актатыр, Самаркандик айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлгөн. Акыркы маалыматтарга караганда чек арада чыккан чырдын кесепетинен 13 адам набыт болуп, 134 киши жабыркады.
Кече 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлеринин ортосундагы бир нече сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча саат 20:00 баштап ок атууну толугу менен токтотууга жана аскердик күчтөрдү мурунку турган абалына алып келүү келишимине жетишилген. Ал эми президенттин аппаратынан маалымдашкандай, Баткен облусунун кыргыз-тажик тилкесиндеги абал президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө. Булак Назар Ньюс KG.